суранып кетет элем. Кыш келатат. Эки жолу көчмөндөр оюну бүттү. Бишкек балыкчы корумду жолу баягы боюнча мына бүтөт деп келатат. Ысык көлдүктөр күтүп атып чарчап атат да. Түп келген жолун айтпай калдык. Анткени ал жөнүндө каксап келатып, мына эми жакында сүйлөшүүлөр жүрүп ратификация болуп атат деп атат 55 миллионду. Эми ушул нерсе болуп калса деп ошону күтүп калдык да. Караколдун жолун быйыл жайлата айтып отурдук. Анан ушул Ысык көл областындагы ушундай жолдор боюнча көп токтомдорду да чыгарып бердик, башка нерселердин баарын чыгарып берип атабыз. Бирок ошолор ишке ашпай келатат да. 10 жылдап жана айтылгандай эле капвложениядан акча которулбай долгостройлор көбөйдү. Таза суу боюнча бир топ маселелер көтөрүлүп атат. Ушулар боюнча бир карап койсоңуздар. Анткени себеби мынакей биз 18-жылы мен ошол комитет менен баары, фракция менен баары токтомдорду бердик эле. Кечөө дагы ошо кышкы туризм боюнча деп, 18-жылы жайкы туризм боюнча деп, ушул токтомдор боюнча карап койсоңуздар. Анткени себеби ушу апрелдин 15-inde өкмөт келип, жогорку кеңештин токтомуна өзүнүн аткарылган, аткарылбаганды боюнча отчетун бериш керек болчу. Бирок тилекке каршы ушул убакка чейин бериле элек. Ушул 18-жылкы токтомду карап койсоңуздар. Анткени себеби мынакей ошол жерде жазылган мусорду переработка кылуу боюнча иш алып барылсын деп. Мына быйыл дагы көрүп отурасыздар, канча Ысык көлдүн жээгинде бардык жаштар, волонтерлор, туристтер чогулуп алып ушу мусорлорду жыйнады, бирок анын баары кайда кетип атат? Кайра эле бир коктун ичине алып барып көмүлүп атат, же болбосо ошол жерге алып барып жыйналып атат. Эртеңки күнү кайра чачыла турган нерселер да. Бул боюнча экология деп какшап атабыз. Эгер мындай нерселердин баарын карабасак, эртеңки күнү Ысык көлүбүздү жоготуп алабыз деген мындай коркунучтар бар, билесиз да. Ошон үчүн өкмөттүн көп берген тапшырмаларды так аткарылышын бир сыйра карап койсоңор жакшы болот эле да. Рахмат сиздерге. Анан протоколдук поручение берип койсок, ушул токтомдорду, аткарылбаган токтомдор боюнча ушул өкмөттүн отчетун карап койсок да.